Бардык факультеттен катышкан студенттер алгач командаларга бөлүнүшүп, уюштуруучулар тарабынан берилген суроолорго жооп беришип, кийинки финалга өтүүгө упай топтошту. Негизинен Чыңгыз Айтматовдун өмүр таржымалы чыгармалары жана чыгармаларына тартылган кино тасмалар, ошондой эле андагы каармандар туурасында суроолор берилди. Ал эми жеткиликтүү балл ала албагандар оюндан четтетилди. Акылдуулукту, билимдүүлүктү таңазалоо жана студенттердин билимге болгон кызыгуусун арттыруу, кесипке багыт берүү максатында Ош мамлекеттик университетинде мындай ишчилар көп уюштурулат. Бүгүнкү иш-чара дагы акыл таймаш аябай жакшы өттү деп ойлойм. Мындан кийин да бул билимдүү студенттерге коомчулуктун көңүлүн буруу максатында дагы бир топ акыл таймаштарды, брейфингтерди, видео сынактарды да уюштурууга пландап жатабыз. Мындан кийин да ушул иш-чараларды мындан ары улантып кеткенге аракет кылабыз. Сырткары таймашка катышкан студенттерди колдоп барган көрүүчүлөр үчүн да кызыктуу суроолор берилип, туура жообун тапкандарга белектер тапшырылды. Андан соң алдыга чыккан командалардын мүчөлөрүн жеке-жеке жарышында математика жана информациялык технологиялар факультетинин студенти Асылбек кызы Гүлзина жеңип алды. Кызыктыруучу белектер менен дагы командалар негизинен күчтүү болду. Бирок мен даярдыгым боюнча ошол башталат деген убактан өзүбүз билгендей эле Токтогул атында мамлекеттик китепканадан чыкпай даярдангам. Күнүгө парадан чыккандан кийин 3-4кө чейин даярданып жаткам. Ошонун жыйынтыгы бүгүн көрдүк десек болот. Бул өтө жакшы болду. Мен үчүн дагы, факультет үчүн дагы десем өтө жаңылышпайм. Анан командалар боюнча айтканда, бул командалар өтө жакшы. Билим лицейинен мен чындап коркунучтар болду. Бирок жакшы жыйынтык болду. Ош мамлекеттик университетинде жаштардын лидерлик активдүүлүгүн арттыруу жана билим алууга болгон кызыгуусун күчөтүү максатында бул сыяктуу түрдө акыл таймаштар окуу жай жетекчилигинин колдоосу менен өткөрүлүп келүүдө. Мээрим Алмазбек кызы, Жолдош Шермаматов, Үмүт Теле студиясы.